Наградить медалью МЧС России за содружество во имя спасения Алмазбекова Аркена Алмазбековича, младшего сержанта. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин за содружество во время спасения медали менен Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 12 куткаруучусу сыйланды. Эл аралык аренада аброю арткан Кыргызстандын куткаруучуларына үстүздөгү жылдын июль айында жеңиш чокусуна жүрүшкө чыгып, дайынсыз жоголгон 4 альпинистти издөө ишинде тайманбастык менен жигердүү аракет жасагандыгы үчүн тапшырылды. Бишкекте өтүп жаткан эл аралык жарандык коргонуу уюмунун 56 сессиясынын жүрүшүндө Орусия Федерациясынын жарандык коргонуу, өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча министри генерал-лейтенант Александр Куренков сыйлыктарды тапшырып жатып, кыргыз куткаруучуларынын тоборундагы катаал шартка карабастан издөө ишин жүргүзгөндүгүнө жогорку баага татыйта белгиледи. Как и в Российской Федерации, так и в Кыргызской Республике мы живем для того, чтобы спасать человеческие жизни. А вы непосредственно готовы и, как можно сказать, прямо заточены на эту задачу. Огромное вам спасибо за этот труд, за ваше небезразличие в объективе. И вам тоже огромное слава благодарность. Спасибо. Спасибо еще. Эске салсак 2023 жылдын 13 июль күнү орусиялык Дмитрий Павленко, жубайы Светлана Великанова баштаган Литва жана Орусия өлкөсүнүн жарандары жеңиш чокусун багындыруу үчүн Кыргызстандагы Аксай Travel компаниясы аркылуу жүрүшкө чыгышкан. Тилекке каршы 19 июль күнү белгисиз себептерден улам байланыш үзүлүп, 4 адамдын дайыны чыкпай калган. Мындан улам 27 июльдө Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги альпинисттерди издөөгө жардам берүү өтүнүчү менен расмий кайрылуу жасап, Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 10 куткаруучусун тиг учак менен жеңиш чокусуна альпинисттерди издөө үчүн жиберген. Андан ары 18-19 октябрь күндөрү Кыргызстандын төрагалыгы астында өтүп жаткан эл аралык жарандык коргонуу уюмунун 56 сессиясынын жүрүшүндө өзгөчө кырдаалдар министри генерал-майор Бообек Ажыкеев орусиялык кесиптештери менен тар чөйрөдө кеңешме өткөрдү. Анда тараптар өзгөчө кырдаалдын алдын алуу жана кесепеттерин жоюудагы ар тараптуу кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарына кеңири токтолушту. Өз сөзүндө министр Бообек Ажыкеев Орусиянын өрт өчүрүүчү унаалары жана акыркы үлгүдөгү Mi-8 МЧВ тиг учагын тапшырып, техникалык мүмкүнчүлүктөрдү арттырууга колдоо көрсөткөндүгү үчүн кесиптештерине терең ыраазычылыгын билдирди. Кезектеги чакан чөйрөдөгү кеңешмеде министр генерал-майор Бообек Ажыкеев Азербайжандык кесиптеши генерал-полковник Кемаладдин Гейдаров баш болгон делегацияны кабыл алды. Жолугушууда эки тарап өзгөчө кырдаалдар жаатындагы тыгыз кызматташтыктын жемиштүү жана алдыга коюлган максаттуу багыттарын аныктап, мындан ары эки тараптуу кызматташуунун ийгиликтүү өнүгүүсүн талкуулашты. Белгилей кетсек, үстүздөгү жылдын июль айында Азербайжандын Габала шаарында өткөн жаш куткаруучу эл аралык сынагында Кыргызстандын командасы 2-чи орунду багындырган. Мальчики опоздают, все, первое место не видать.